ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Аламдардын жаратуучусу, анын рызкы берүүчүсү жана көзөмөлдөөчүсү Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын сүйүктүү элчиси Мухаммад пайгамбарыбызга салават саламдарды айткандан кийин баарыңыздар менен бейишке кирүүчү адамдардын саламдашуусу менен саламдашамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала ата-энелерибиз аркылуу бул дүйнөдө эле бейиштен бир бөлүкчөсүн бизге берип койду. Ал бейиштин ачкычын энелердин таманасында кылды. Бул бейиш эшигинин кадыры канчалык улук экенин билгин келсе, анда апасы дүйнөдөн өтүп кеткен адамдардан сурагын, атасы өтүп кеткен адамдардан сурагын, алардын жаназасын окуп, өз колдору менен кабырга койгон адамдардан сурагын. Алар өздөрүн кармай албай көз жаштарын төгүшүп ыйлашат. Анткени алар үчүн бул дүйнөдө бейиш эшигинин бири жабылды. Бул жашоодо ата-энелердин көзү тирүү болгону береке, бактылуулук жана өтө чоң сүйүнүч. Биз бүгүн бейиштин эшиги болгон ата-энеге жакшы мамиледе болуу жана аларга кызмат кылуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Аллах Таала Кур'анда Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга жана ата-энеге жакшы мамиле кылууга өкүм кылып буйругандан кийин айтат: «Имма яблуганна индакал кибар». Ата-энең сенин жаныңда каарылык куракка жетсе дейт. Ата-энең каарыган кезде сенин алдыңда болсо, андай учурда аларга камкордук кылбай коюу акылсыздык. Кимде-ким ата-энесине жакшы мамиледе болбосо, анда ал өтө чоң зыян тартат. Ата-энеси бар туруп, алардан алыс жашоо акылдуу адамга жарашпайт, айрыкча алар картайган кезде. Эмне үчүн? Анткени бул убакыт сен аларга жакшылык кылып, милдетиңди аткара турган убакыт. Кимде-ким ата-энесине жакшылык кылбаган болсо, анын жашоосунда эч кандай жакшылык жок. Аны адамдар жакшы деп макташса дагы. Ошондуктан биз бүгүн баарыбызга керек болгон бейишке карай ачылган эшик жөнүндө сүйлөшөбүз. Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат: эгерде кайсы бир мусулмандын ата-энеси бар болуп, ал ар дайым ата-энесине кызмат кылган болсо, анда ага Аллах Таала бейиштен эки эшик ачып коюптур дейт. Бул сөз Ибн Аббас радыйаллаху анхунун сөзү. Эгерде ата-энеңе жакшылык кылган болсоң, бирок бир шарт менен сен аларга жетиштүү жакшылыктарды кылып койдун деп ойлобогун. Аларга кызмат кылууга болгон күчүңдү жумша. Сен аларга кызмат кылууга бүтүн өмүрүңдү арнагын. Керек болсо, сен алардын бутуна бут кийим болуп бергин. Эй сүйүктүү бир тууганым, ата-энеге жакшылык кылуу деген эмне экендигин билесиңби? Ата-энеге жакшылык кылуу бул Аллахты жалгыз деп билгенден кийинки эле эң чоң ибадаттардан. Аллахтын акысы андан кийинки эле орунда ата-эненин акысы турат. Муну Аллах Таала өзү буйруп жатат. Кур'анда Исра сүрөсүнүн 23-аятында: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана." Сенин Роббиң өзүнө гана сыйынууңарды жана ата-энеге жакшылык кылууну буйруду дейт. Аллах Таала өзүнө гана ибадат кылууну буйругандан кийин эле ата-энеге жакшы мамиле кылууну буйруду. Эң биринчи Аллахты жалгыз деп билүү, андан кийин эле ата-энеге жакшы мамиледе болууну фарз кылды. Ошондуктан сүйүктүү мусулман бир тууганым, ата-энеге кызмат кылуу эң чоң ибадат экендигин билгин. Анткени ата-энеге жакшылык кылуу Аллахтын сага жүктөгөн милдети. Аллах Таала Кур'анда: "Ва вассайнал инсана бивалидайхи хусна." Биз адамга ата-энесине жакшылык кылууну милдеттендирдик дейт. Бир жигит үй өрттөнүп, ал алалонгон өрттөн апасын куткарат. Ал апасын бекем кучактап отко тийгизбей алып чыгат. Өзүнүн денеси күйүп жатканда карабастан, энекесин өрттөн аман эсен алып чыгып, аны карап коюп, кайра күйүп жаткан үйгө балдарын, кыздарын куткаруу үчүн чуркап кирип кетет. Аларды да өрттөн эсен аман алып чыккандан кийин эси ооп жерге жыгылат. Анткени анын бүт денеси күйүп кеткен эле. Чаштары күйгөн, бети башы күйүп тааныбас абалга келген, колдору күйүп тырышып кеткен, кыскасы бүт денеси күйүп, өңү түсү өзгөрүп, акыры оорусуна чыдабай эсин жоготот. Ошентип ал эсин жоготкон абалда 6 ай бою жатты. 6 айдан кийин эсине келип көзүн ачат. Көзүн ачар замат апасын көрүп кубанып, анын колунан өбөт. Апасы анын башында олтуруп алып, 6 ай бою: "О Аллахым, балам мени бул дүйнөдөгү оттон куткарды. Сен аны тозок отунан куткаргын" деп дуа кылып жаткан эле. Эй мусулман бир тууганым, биз кандай гана иш кылсак да эненин акысын берип бүтө албайбыз. Анткени ал сен төрөп жаткандагы тарткан азабы жана сага берген ак сүтүн эч нерсе менен төлөп бүтө албайсың. Себеби эненин бала үчүн төккөн көз жашы анын көзүнөн эмес,
жүрөгүнөн агып чыгат. Ошондой эле атанын акысын да эч качан төлөп бүтө албайсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бала атанын мүлкү деген. Биз азыр ата-энеге жакшы мамиле кылуу, бейишке карай ачылган эшик тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө адамдардын көпчүлүгү мындан капилетте. Акыл эстүү эле адамдар эгерде ата-энесине кичине акча берип турса, аларга кийим-кечек алып берип койсо, телефондон байланыш абалын сурап турса, мына ушуну ата-энеге жакшылык кылуунун эң жогорку чеги деп ойлоп калышты. Жок, менин сүйүктүү бир тууганым, мынтип эч качан өзүңдү алдаба. Сен болгон күч аракетиңди ата-энеге кызмат кылууга сарпташың керек. Биз бала чакабызды, аялыбызды, жумушубузду, дос жарыбызды эч кимисин ата-энебизден жогору койбошубуз керек. Эмне үчүн? Анткени Аллах Таала өзү ата-эненин ордун башкалардан жогору кылды. Бирок көпчүлүк ушул нерсеге көңүл кош кылып, ата-эненин укугун тейлеп жатат. Эң биринчи орунга жумушу, андан кийин аялы, баласы, анан эс алуусу, андан кийин апасы, анан атасы болуп, мына ошентип жашоосу астын-үстүн болуп, жашоодогу эреже бузулду. Бир тууганым, эгер билсең, жакшы мамиле кылууң үчүн эне алдыңкы 4 орундун 3-өсүн ээлейт. Хадисте келген, алгач эне, андан кийин атаң деген. Андан кийин башка нерселерге орун берсең болот. Эгерде жакшылык кылууда ата-энеңден бирар нерсени жогору кое турган болсоң, ошол нерсе себептүү тозокто азапталасың. Жумушуңду абзал көрсөң, жумушуң себептүү азапталасың. Балаңды жогору көргөн болсоң, балаң себептүү. Кайсы нерсени жогору көрсөң, ошол себептүү азапталасың. Сооданы жогору койсоң, соода себептүү азапталасың. Анткени жашооңдо эң негизги орунда турууга эң биринчи ата-энең акылуу. Эгерде ата-эне тирүү болгондо, анда аларга жакшылык кылуу үчүн башка иштериңдин бүт баары токтойт. Жашооңдогу бүткүл пландарың токтоп турат ата-энеңдин кызматын кылганга чейин. Урматтуу мусулман бир тууганым, эне баарынан биринчи орунда турат. Мен бул сөзүмдү кайра кайталоодон тажабайм. Дагы айтам, эне баарынан биринчи орунда турат. Мына ушул тартипте эненин укугу жашоодо өз ордуна коюлушу керек. Аллах Таала баарыбызды туура жолго баштасын. Ооруканада иштеген бир врач аял ага апасын дарылатуу үчүн жашы 30-дан ашкан Мухаммад деген адам келгенин айтып берет. Ал ооруканага апасынын колунан бекем кармап алып кирип келет. Ал эми апасы болсо жолугун жумалап, баласынын колунан тиштегилеп, бетине түкүрүп келатты. Ал эми баласы болсо жылуу жүз менен аны жетелеп ооруканага кирип келди. Кирип келери менен энеси колундагы нерселердин баарын ыргытып, ызычуу салып, врач аялды айланып чуркай баштады. Врач аял Мухаммадтан "Ким бул?" деп сурады. Ал "Апам" деди. Врач "Буга эмне болгон?" "Төрөлгөндө ушундай төрөлгөн экен." Врач "Мындай абалда ал сени кантип төрөгөн? Кеңирирээк айтып берчи" деди. Мухаммад апакемди балалы болуп калсын деген үмүттө таятам аны атама никелеп бериптир. Ал кош бойлуу болгондон кийин атам ага жообун берип ажырашкан экен. Апам кош бойлуу болуп мени төрөдү. Ошентип мен 10 жашка чыккандан бери энекемдин кызматындамын. Ага тамак даярдап берем, кирин жуймун. Эгер уйкум келсе, бутумду анын бутуна байлап алып уктайм. Эгер анткени ал качып кетсе, аны кайра таба албай калуудан коркомун деди. Врач "Эмне себептен ооруканага келдиңер?" деди. "Кант оорусу, жана кан басымы жогорулап кетиптир" деди. Ал эми апасы болсо тынбастан күлөт эле. Ал баласынан "Алма бер" деп сурап, бергенден кийин аны тиштегилеп баласынын бетине түкүрүп каткырып күлөт эле. Кийин врач "Апаң сени тааныбайбы?" деп сурады. Мухаммад "Ооба, ал мени баласы экенимди билбейт, бирок жараткан Аллах Таала билет" деди. Ошол учурда апасы бөлмөдөгү телевизордон Меккени көрсөтүп жатканын көрүп, ажылыкка баруу эсине түшүп кетип, "Эй бала, сен мени алдадыңбы? Эмнеге мени Меккеге алып барбай жатасың?" деди. Мухаммад "Мына келаткан бейшемби күнү барабыз" деди. Врач аял "Ага ажылык кылуу милдет эмес го. Эмнеге алып барам деп жатасың?" деди. Ал "Апам ар качан Меккеге барууну кааласа, мен аны алып барып келем. Ал бир нерсени эңсесе, менин колумдан келип турса, аны аткарбай кое албайм" деди. Кийин ал апасын ээрчитип чыгып кетти. Алар чыгып кеткенден кийин врач аял эшикти жаап алып, көз жашын төгүп ыйлайт. Себеби ал оорукчан аялдын баласы Аллахтын ыраазылыгын издеп, апасына ушунчалык камкордук кылып жүргөнүн көрүп, өзүн кармай албай ыйлайт. Врач аял "Мен ата-энеге жакшылык кылуу керек экендигин көп эле жолу укканмын. Бирок ушундай апасы аны тааныбаса да ага кызмат кылган, жана ага жакшылык кылууга бүтүн өмүрүн арнаган баланы өз көзүм менен көрөм деп ойлогон эмес элем" дейт. Ал апасынын оорлуу болгонунан пайдаланып таштап кетсе да болот эле, бирок ал апасына мээримдүүлүк кылып,
жашоосунда бейишке карай ачылган эшиктин ачык болуусун каалады. Чындыгында мусулман бир тууганым, ал бала өзүнө бейиштин эшиги дайым ачык болуусун каалады. О Аллахым, бизди өз ырайымыңдан куруп калтырба. Сөзүмдүн соңунда акыркы окуяны айтам. Күндөрдүн биринде улуу табийиндердин бири ооруп калат. Ал апасынан бир күндө 2 жолу кабар алып турчу. Ал эми ооруп калганда барбай калганынан кыжалат болуп ага апасы келет. Ошондо ага жанындагылар энекең эшикте турат, ал сени көргөнү келиптир дегенде ал ордунан ыргып туруп үстүнө муздак суу куюп, өзүнөн ысыктыкты кетирип, муздак суу менен өзүн сергитип, бир аз өзүнө келе түшөт. Жаңы кийимдерин кийип, жыттуу атырларын себинип эшикти ачат. Ал куду оорубагандай болуп энекесинин чекесинен өөп, аны ичкерге киргизет. Апасы ага сени ооруп жатат дешти эле го деди. Ал жок энеке, кабатыр болбоңуз, мен жакшы элемин деп көңүлүн тынчтантып, аны менен олтуруп тамактанды. Кийин апасы кетүүгө камынып калганда ага керек болгон нерселердин баарын берет. Кийим кече, буюм тайым жана башка үйүндө болгон бүт нерсесин берет. Ошентип апасы менен кайрылышып үйүнөн чыгарып койгондон кийин ошол жерден ал эсин жоготуп жерге жыгылат. Анткени ал оорулуу эле. Ага жолдоштору эмнеге өзүңдү ден соолугу сак адам кылып көргөздүң? Сен оорулуусуң го дешти. Ал айтты: энелер 9 ай бою курсагында көтөргөн баласын төрөгөндөн кийин аны өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт. Эгерде баласы ооруп кыйналып жатканын эне көрсө, анын жүрөгү азапталат. Мен апамды азапка салгым келбеди дейт. Ошондуктан энелердин алдында эч бир бала ооруганын, кыйналганын билдирбөсү керек. Апаңа эч качан ооруганыңды айтпа. Эч качан атаңа кыйналганыңды айтпа. Эгерде аларга ооруганыңды айтсаң, аларды кыйнаган болосуң. Айыктыруу алардын колунда эмес, Аллахтын колунда. Ооруганың тууралуу эч качан айтпа. Аларга дайыма мен жакшымын деп айткын. Карыз болгонуңду ата-энеңе эч качан айтпагын. Аларга дайыма менде баары жакшы деп айткын. Ошентсең, алардын көңүлү тынчтанып, баласын бактылуу жашап жаткандыгын көрүп бактылуу болушат. Кээ бир адамдар ата-энесинин алдында ачык эле көйгөйлөрүн айта беришет. Бул накта ата-энени азаптоо болот. Мындай балдар чоңойгон сайын көйгөйлөр да кошо чоңоет. Мындай балдар чоңойгон сайын ата-энеден алыстап, Аллахтын мээриминен да алыстайт. Аллах Таала бизди туура жолго баштасын. Мына биз бир канча убакыт бою ата-энеге жакшы мамиле кылуу, бейишке карай ачылган эшик тууралуу сүйлөштүк. Эми ушул бойдон угуп эле калбастан, уккан нерселерибизди иш жүзүнө ашыралы. Ата-энеге кызмат кылып, бейишке кирүүнү баарыбызга насип кылсын. О Аллахым, өмүркай кезибизде ата-энелерибиз бизге мээримдүүлүк кылышкан, сен да аларга мээримдүүлүк кылгын.